Насаат Кейджи тартуулайт. Шейх Абдишукур Ажы Нарматов. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вашхаду ан ла илаха иллаллах валийюс салихин. Вашхаду анна саййидана ва набийяна ва азимана ва хабибана Мухаммадан Расулаллах аддал аманата ва баллагар рисалата ва насахал умма. Сумма бад. Алам жараткан Аллах Таала мактоолор пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Муса алейхиссалам жаратканга жалбарып дуа кылды. Муса пайгамбардын дуасыны кереметтүү Кур'ан-ы Керимде бизге жеткизет. Аллах Кур'анда мындай дейт: Qala Rabbi ishrah li sadri. Qala Rabbi ishrah li sadri. Ey Allah'ım, menin kulpu dilimdi açkın. Kökürögümdü açkın. Keybiler bunun жүрегі құлтанып қалған дейді. Allah Taala'dan сұраған кезде daha duada ne deydiken? Rabbi ishrah li sadri. Allah'ım menin kökürögümdü tazalagın. Kulpu dilimdi, жүрөгümнің kulpunu açkın. Ve yessirli emri. İşimdi cengil kılgın. Vahlul uqdatan min lisani. Tilimde baylangan tüyündördü çeçkin. Ne üçün tilimde baylangan tüyündör çeçkin? Men maksatımды түшүнүктүү кылып жеткизүүгө өзүң жардам бергин деген сөз. Tilimdin tüyündөрүн çeçkin. Yafqahu qawli. Menin sözümde alar düşünsün. Vec'alli vaziran min ehli. Üyümden birödü mağa öyle orunbasar kıl. Ne için orunbasar? Kay nusabbihuka kathiran. Sağa köp tasbih aytуу üçün. Ve nuzakkiruka ve nazkuruka kathira. Seni köp zikir kılуу üçün. Урматтуу мусулман бир тууган, Муса алейхиссалам жаратканга жалбарып: "Ey Rabbim, kökürögümdü kenen kılgın, işimdi jеңил kılgın, tilimdin tüyünü çeçkin, sözümdü alarga түшүнүктүү kılgın. Vaj'al vaziran min ahli. Menin üy bilemden birödü vazir kılgın al. Harun ahi, Harun degen bir tuğanımdı. Aştut bihi azri. Kıyınçılığımda mağa jölök bolsun. Артында таянычым болсын. Эмне үчүн? Кай нусаббихука касиран ва назкурука касира. Сени агам менен биргеликте көп тасбih айталы, көп зикир кылалы. Зикир кылууда, тасбih кылууда, Аллах Тааланын жолуга чакырууда сиз таяна турган жөлөгүңүз болуш керек. Жакыныңыз болуш керек. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү темабыз Аллах Тааланы зикир кылуу жөнүндө. Ибадат зикр мин асхалил ибадат. Zikir деген ibadat en жеңил ibadattардан бирөөсү. Ал сенден күч талап кылбайт, убакыт талап кылбайт, акча талап кылбайт, дарат талап кылбайт, белгилүү орунду талап кылбайт. Балки урматтуу мусулман бир тууган, зикир, тарат, гусул деген да шарт эмес зикир кылуу үчүн. Этек кири келген, төрөттөн кийин нифасы келип жаткан аялдар да зикир кылса болот. Даратыңыз жок кезде да зикир кылсаңыз болот. Бул Allah'a en sүйүктүү ibadattардан, Allah en көп соо бере турган ibadattардан. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн күндө инсандар өтө арызданган адамдар көбөйүп калды. Молдолорго, дарыгерлерге, башкаларга өтө көп проблемасы көп, көйгөйү көп. Мага кээ-бирлерге ишим жүрбөй калды, балам укпай койду, келиним айтканымды кылбай койду, акчамда береке болбой калды. Мен айтып, Алланы көп зикир кыл дейм. Allah'ını köp zikir kıl deseng, bergen job uşu eken. Men dardımdı kimge aytıp geldim dep, bergen job Allah'ını zikir kılgın, Allah'ını estegin, Allah Taala'nı köp zikir kıl deseniz, al toğotpoyt. Bирок урматтуу мусулман бир тууган, ал байкуш зикирдин кадыр баркына түшүнбөйт. Зикирдин кандай улуу ибадат экенин билбейт. Allah Tebareke ve Teala'nın suyutu peygamber aytat: "Hu afdal min indallah min infaq'iz zahab vel fidda." Zikir degen ibadat Allah yolunda altın, kümüş kayrımdılık kılgandan jakşırak.
Bir musulman düşmanına jolugup din üçün şahit bolgondan da zikir ibadati ulurak. Urmatlı musulman bir tuğan, zikir ibadatının bir gana şartı var. Dara şart emes eken, jaynamaz şart eken, kıblani şart, qaraş şart emes eken, oturuş şart emes, turuş şart emes. Zikir ibadatında bir gana şart var. Al-iksar minaz zikir, zikirdi köp kılu. Şartı qanday eken? Andan keyin Subhanallah dep koyup, je alhamdulillah dep koyup, je astagfirullah dep bir jol aytıp alıp, men bugün Allah'ını zikir kıldım deseng bolbaydı. Bir som sadaka verip men sadaka kıldım deseng bolot. Bir gün oruza karmadım deseng bolot. 2 rekat namaz okul tahajjudga turdum deseng bolot. Biroq hurmatly musulman bir toğanım, 2 jolu Subhanallah dep koyup, je alhamdulillah dep koyup, men keche Allah'ını zikir kıldım desengiz bul bolboydu. Sebep Allah Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'de mınday deydi: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu zkurullaha zikran kesira ve sabbihuhu bukratan ve asila." Sadakallahul azim. Ahzab suresi 41-42. ayet. Ya eyyuhellezine amenu. O Allah'ın barlığına, birliğine iman keltirgen bendeler. O imandılar, uzkurullaha zikran kesira. Allah'ını köp zikir kılgıla. Allah'ını köp estegile. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا. Allah'a keçeyi gündüz tasbih aytkıla. Allah Teala'ga keçeyi gündüz tasbih aytkıla. O imandılar. Allah özü buyuruq. Uzkurullaha zikran kesira. Allah'ını köp zikir kılgıla. Jana keçeyi gündüz Allah'a tasbih aytkıla. Oşantan hurmatly musulman bir tuğanım, zikir degen söz ibadat eken. Zikirge bir belgili vakt çegi de yok. 100 yol aytıp toktutam debeysiz. 30 yolu men toktutam debeysiz. Emne üçün Allah tabarak ve zikirdi Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu zkurullaha zikran kesira. Allah'ını köp zikir kılgıla dedi. Emne üçün köpke baylanıştırdı? Zikirdin şartı emne üçün köp eken? Sebep cevap lianna zikir zıddı nusyan. Estö zikir kılu degen söz unutudun teskerisi. Biri aytat, sağa ömüründe bir kaloş alıp berip koysa, falan jilemi jakşılık kıldı bile unutup koydu deydi. Bergeni 100 som bolsa 100 yıl aytat, falançıga jol kiresini төлep koygon bir jakşılıkты bilbegen adam eken deydi. Sen ömürді bergen kim? Akılды bergen kim? Perzentті bergen kim? İman bergen kim? Allah Tebaraka ve Teala'nı unutup bolboydu. Seni joktan bar kılgan, akıl bergen, üy bire bergen, rızkı bergen, ömür bergen, Allah Teala'nı unutuga akın jok. Vel mazkur bette estele turgan, sağa jakşılık kılıp 10 som bergen, je joldan jetelep ötközüp koygan adam emez, bette zikir kıluvçu Allah. Oşonduktan estele turgan Allah olsa Allah'ını köp esteş gerek eken. Hurmatly musulman bir tuğan. Oşonduktan zikirdin manilerden birisi. Zikirdin bir manisi bir Peygamber'e salavat. Zikirdin manisi en yuzkara fela yunsa. Kim söylüyor atat? Telefonlardı öçürüp koy biraz söylüyor oturulaçı. Takvanın manilerden birisi en yuzkara fela yunsa. Allah'ını esteysin unutpaysın bu takva. Falançı takvadar deyip karab kiyimine, seldesine karu aytpaysın. Takvanın bir manilerden birisi Allah'ını esteyt unutpayt. Ve en yuşkara fela yechad. Takvadar adam Allah'a şükür kılat, nankör bolboyt. Nege şükür kılasın? Ömür verdi, meçit kalıp geldi, den soğluk verdi, iman verdi, tuğra bağıt verdi. Şükür kılasın, nankör bolboysın. Ve en yuta'a fela yuhsa. Takvanın bir manisi Allah'a taat ibadat kılasın, günah kılbaysın. Buyruğunu atkarasın, tıyı salgan nerseden alыс bolasın. Urmatlı musulman bir tuğan, len testaqim fil qiyamil leyl. Tünde tahajjudga turam dep niyet kılsan, turalbaysın eğer Allah'ını köp zikir kılbasan. Erten düşenbe gün, payşenbe gün oroza karmayın, Peygamberin sünnet eken dep, oşol sünnetlerdi atkara albaysın eğer Allah'ını köp zikir kılbasan. Bu çoşun ayalılı. Birodun kız ele közümde alıp kaçayın dep közüngdü tosalbaysın Allah'ını zikir kılbasan. Kızın dağı, ömür joldoşun musulmanın kızları uyattu namuslu jerin tosup, uyattu namuslu bolalbayt eğer Allah'dan uyalıp Allah'ını eskeri zikir kılbasa. Hicabыңda beken bolalbaysın. Joluңda beken bolalbaysın, Allah'ты köp estebesen. Kebirler aytat ko, kiy albay jatam, kıyın eken, үйрен албай жатам. Allah'dan korkuğun yok. Allah'ını köp estebeysin. Oşondan hurmatly musulman bir tuğan,
Allah Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'de mınday deyit. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler için peygamberде en жақсы örnek var. Peygamber bizge örnek eken. Peygamber bizge ulgu eken. Kim için? Usva hasana. Peygamberde en жақсы ulgular var. Limen kana yarjullaha vel yevmel ahira ve zekerallaha kesira. Allah'ını köp zikir kılam dep, kıyamatta Allah'a jarık yüz menen jolugam dep ümit kılgan bendelege peygamberde ulgu var. Peygamber aleyhissalam daima Allah'ını zikir kılgan. Urmatlı Müslüman bir toğan, Ali İmran suresinin 91-92 ayatına köngül burabız. Ellezine yezkurun Allah'a kıyamen. Alar Allah Teala'nı tik turgan halda zikir kıluvçular deydi. Allah'ını zikir kılsak bulurken tik turup alıp ve qu'udan oturup alıp zikir kılganlar. Ve ala junubihim jambaştap jatıp alıp Allah'ını zikir kılganlar. Jambaştap jatıp alıp da zikir kılsanız болады eкен. Töşekte uykun gelmey jata tasbih tart. Şeytan tez uqtatıp koyat. Zikir kılbagın istiğfarı. Ve yetefekkaruna fi halqis semawati vel ard. Ve yetefekkaruna fi halqis semawati vel ard. Al jönele kolunda subhanallah subhanallah her nersen oyloy. Ve yetefekkaruna fi halqis semawati vel ard. Asman жердин жаралышына ой жүгүртөт. Türküksüz yaratkan kudretli Allah'ım. Keçe menen күндүздү aldamashtırgan Allah'ım. Hiç kaçan bir gün adaşıp kalgan жоқ, je çıkmay koydu bir gün. Ve yetefekkaruna fi halqis semawati vel ard. Allah Teala'nın jaratkan jer asmanga oy жүгүрткөндөн кийин мында Rabbena ma halaqta hada batila. Allah'ım bulardı sen jönele jaratıp koygon joksun. Meni oy жүгүртүү үчүн jarattın. Seni tanıуу үчүn jarattın. Subhanak. Subhanak. Tazalık menen eskerem seni. Saga tasbih aytamın. Sen har bir ayıplardan kemçiliklerden arıusun. Sende ayıbın yok, kemçiliğin yok. Ulusun. Fakine azaben nar. Allah'ım bizi dozok otundan sakta dep Allah Teala'nı zikir kılgan bendelerde Allah Ali İmran suresinin 91. ayatında 191. ayatında Allah alkış aytat. Urmatlı Müslüman bir toğan. Ekserun nas fawzan ve saadeten en baktılı adam. En iyilikке jetken adam. En jеңишке jetken adam kim? Men yulazim zikir. Kim daim tilini zikir menen үйrөткөн bolsa. Zikirdi özüge beken baylap algan bolsa. Allah'ını daim estep жүргөн adam en iyilikке jetken, en bay, en jеңишке jetken adam eken. Mingen maşineң emez. Жашаган үйүң emez. Kiygen kiyimingde emez. Kötörgön udasтериңде emez. Ne eken? Tilingde, жүрөгүңдө Allah'ını zikir kılуу bolgan adam en baktılуу, en jogorgu jetişken, iyilikке jetken adam. Oşondan Allah Tebaraka ve Teala munafıktardı, iki yüzlülerde Allah Teala aytkan kezde munafıktar kanday? Hurmatlı Müslüman, bu ayatqa özüңү salıştırıp kör. Oşolardan bolup kalbaylı. Munafıkların sıfatını Allah'tan innal munafiqina yukhadi'un Allah ve huve khadi'un. Munafıklar keyde Allah'ın aldayız deydi. Жүрөгүндө imanı var bolup körünöt bendege. Bирок жүрөгүндө Кудайга ишеними жок. Дагы munafıkların sıfatı ve iza qamu ila salati qamu kusala. Eki yüzlüler kaçan namazga tursa jalqoolonуп turat. Bayıl okup alıp bapın. Namazga turganda jalqoolonуп turasınbı? Je alhamdulillah. Jaratkanın астында turat ekenmin. Sajda kılat ekenmin. Rükû kılat ekenmin. Kudayıma şükür. Dagı bir namaz okuymun dep suyunup turasınbı? Munafıklar namazga turganda jalqoolonуп moynunan baylagan itke okşop turat. Yura'unen nas. Jönle emez. Jalqoolonуп turbat. Yura'unen nas. Adamlarga körsetet. Namazga turganın birөө körse deydi. Cumaga kele жатқанымды көрүп койсо дейт. Tasbih tartqanымды көрсө дейт. Sadaka bergenimdi birөө көрсө дейт. Ve la yezkurun Allah illa qalila. Munafıkların dagı bir sıfatı Allah'ını kövmez, az gana isteydi. Allah'ını öte az isteşet. Allah'ını az zikir kılat deydi. Hormatlı Müslüman bir tok. Oşonduktan studentler üniversiteye bara jatıp marşrutta Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah zikir kılaveresin. Ağıyda işteysin mi? Jolda bara jetken gece tasbih aytıver. Hurmatlı Müslüman bir toğum, bazarga barasın mı? Jolda tasbih aytkan. Bir danışmandan үйүңүздөн жумушуңузга чейин канча алыстык чакырым бар аралыгы десе, эгер эрте менен эртерээк чыксам машина жок кезинде жеткенге чейин 700 tasbih aytamын.
эгер пробка болуп калса, часпик кезинде жумушка бара турган болсом, 3000, 5000 тасбih айтып барам дептир. Километрин айткан жок. Машинада барат менен тасбih сага мешайт кылабы. Же акчаң кетип калабы. Же бензинин кетеби. Урматтуу мусулман бир тууган, жолубузда адвокатсыңбы? Тасбih айт. Жумушка барганга чейин. Сенен суроо сураганга тасбih айтып отура бер. Ким болбогун? Сотсунбу, прокурорсунбу? Мансабың кандай болбосун? Коомдогу туткан ордуң ким болбосун? Тасбih тахлил менен болгон. Ошондон ар бир мусулман жолун жолдогон кезде, сапарга чыккан кезде Аллах Тааланы зикир кылуу менен алек болсун. Зикир кылган кезде гыйбат кылууга да убакыт болбойт. Ушак айтууга да убакыт болбойт. Тил дегенге да убакыт болбойт. Ар бир жаман нерседен сактасын. Урматтуу мусулман бир тууганым. Эмне сага тоскоолдук кылат? Уйкудан алдын 5 минут зикир үчүн убакыт бөлүп койсоң. Уйкудан мурда 5 минут Алланы зикир кылуу үчүн убакыт бөлө албасаң. Же 10 минут. Оорбу? Кыйынбы? Күнүгө башыңды балышка койбостон мурда 5 минут Алланы зикир кылуу үчүн убакыт бөлүш. Фазыл зикир, келиңиздер эми. Зикирдин фазилети кандай? Болуптур, дамла зикир кыл деп атасыз. Зикирдин кандай өзгөчөлүгү бар? Кандай шарапаты бар десе, Аллах Куранда айт: "Фазкуруни азкурукум". Бакара сүрөсү 152-нчи аят. "Фазкуруни азкурукум". Мени эстегиле, мен сени эстейм дейт. "Фазкуруни", мени эстегиле дейт Аллах. Мен силерди эстейм дейт. Сиз азыр отуруп "Субханаллах" десеңиз, же "Ла илаха иллаллах" десеңиз, сиздин атыңыз менен "Шумкарым" деп Аллах сизди эстейт. "Аллаху акбар" десеңиз, "Эрназарым" деп Аллах сенин атың менен эскерет сени. Аллах менин сөзүм эмес, Бакара сүрөсү 152. "Фазкуруни азкурукум". Мени эстегиле, мен силерди эстейин дейт Аллах. Тилекке каршы биз бармагыбыз ооруган кезде, кырсык болгон кезде түлө берейин деп Кудайды эстеп баштайбыз. "Ла илаха иллаллах" десең, Аллах сенин атың менен эстейт. Ошондон бир сахаба айтат экен, Аллах Таала мени качан эстегенин мен билем дейт экен. Аллах мени качан эстерин мен билем десе, кандай десе, Аллах Куранда "Фазкуруни азкурукум", мен эстегиле, мен эстеймин деген. Ошондон мен качан "Ла илаха иллаллах" десем, "Субханаллах" десем, "Алхамдулиллах" десем, Аллах мени да эстейт дептир. Сиз да билип алың. Аллах сизди качан эстегенин билгиң келеби? Сен эстеген кезде Аллах сени эстейт. Аллах Таала кереметтүү Куранда Ра'д сүрөсүнүн 28-нчи аятында мындай дейт: "Аллазина аману", Алланын барлыгына бир иман келтиргендер. Кимдер алар? "Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикриллах". Алланын барлыгына билге иман келтирген бенделердин жүрөгү акчаны көргөндө сүйүнүп эсе албайт экен. Мансапка жеткенде, креслого жеткенде эмес. "Аллазина фататмаинну кулубухум би зикриллах", Алланы зикир кылганда эстейт. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар. Алланын барлыгына билге иман келтирген бенделер ва татмаинну кулубухум би зикриллах, алардын жүрөгү успокоительный укол алганда эмес. Бир дарын ичип алганда эмес, качан жүрөк эсе алат экен? Алланын зикири менен. "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб". Көңүл бургула. Көңүл бургула, Аллах айтат. "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб". Алланын зикири менен жүрөгүңөр эсе алат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, көздө эсе алдырам десең, кооз гүлгө карайсың, чырайлуу нерсеге карайсың. Мурдуңду эсе алдырам десең, жакшы нерсени жыттайсың. Кулагыңды эсе алдырам десең, жакшы нерсени угасың. Бирок жүрөктүн эсе алуусу тамак менен эсе албайт. Жакшы кийим менен эсе албайт. Жүрөктүн эсе алуусу Алланын зикири менен экен. Үйүңдө тынчтык болсун десең, бейпилдик болсун десең, бактыруу болом десең, Алланы зикир кыласың. Ра'д сүрөсү 28-нчи аят. "Ва фи зикр илад лиллазина ю'ануна қалакан". Бүгүн стресс менен ооругандар көбөйүп кетти. Туурабы? Ар түрдүү ылкак болуу менен ошолорго бир дары эң жакшы, врачка барсаң жазып берсин, могу жакшы дары экен деп аптекадан сатып аласың. Аптекадан сатып албай эле кой. Могу дарыны жүрөк оорулар көңүл бур. Алланы зикир кылуу жүрөктүн дарысы экен. "Ва ирадун анил атибба". Врачтарга барбай эле кой. Психологторго жолукпай эле койгон. Азыр көптөр жин тийди, жин кирип кетиптир, дагы жинди да тергеп коюптур. 3 тамга деп. Аны тергештин кереги жок.
Ne sen kayның bilen tergep, je kaynataң mı? Jin kirip ketiptir deydi. Jin kiribeş üçün jindi jaratkan Allah menen mamileң oңda. Allah menen Allah'ını köp zikir kılgın. Allah zikir kılgan jerde Bakara suresi, Ali İmran suresi, Kur'an okılgan jerde jin bolboyt. Anan reklama жазып koyet emelerde. Jin çıgaram deydi. Sen özüň jindisin. Çıgargan adam men çıgaram debeydi. Reklamaga muhtaç demez. Biröge dem salууdu sen kesip kılıp albagın. Biröge jardam berүү üçün hareket kılgın. Munça berseň jiningdi çıgara koyom deydi. Урматтуу мусулман. Анан рекламаларда касида окуган молдо дейт. Касида деген сөз араб тилинде жөнөкөй жеңишбек окшоп, алык окшогон акындардын, төкмө акындардын айткан ырыны арабча касида дейт. Ал Кур'ан эмес. Паланчы молдо касида окуйт эле дегени арабча мен сүйлөшөм. Бирок арабтардын төкмөлөрү акын бир ыр айтканда аны которо албай каласың. Өтө оор, өтмө маанилерди айтат. Касиданы түшүнгөн, касида жаза турган даражага жеткен алым экен дегени араб тилинде ушундай чеберчиликке жетиптир. Арабча шерлерди, ырлар жазат экен, төгөт экен деген сөз ал. Касида жин окуй турган нерсе эмес ал. Касида хан деп кой. Хан деген фарс тилинде окуучу деген сөз. Шер окуучу, ыр окуучу деген сөз. Ыр менен дем саласың. Элестетсең ыр менен. Эшен менен энчилеш калпа болот дечиле, аркасында асырган калта болот дечиле, элдени алып жебесе кесел болот дечиле, суф дейсиңби? Бул арабтардын касидасы бул. Касида менен дем салбайт. Дагы телевизордо реклама кылат дейт. Мен антем дегенден корк, колдон эч нерсе келбейт. Нөл ал. Мен антем, мен минтем дебеш керек. Жолуңду ачып коем дейт. Жолуңду ачса өзүңдүн жолуңду ачып реклама кылбай эле, рекламага акча төлөбөй, Дордойдон нөлөбөй проходдон 5-6 контейнерди алып албайсыңбы? Арендага берип коюп жыргап отур. Жолуңду ачам деп өзүңдүн жолуңду ач дагы барып парламентте отур. Жолуңду ачып ал да өзүң эле бир майлуу сүттүү жерге барып албайсыңбы? Бирөөдүн 500-300 сомуна калп айтасың жалганчы. Кудайдан корк. Касида дем сала турган нерсе эмес ал. Билип алгыла. Инненнас, адамдар биздин бүгүнкү заманда биздин мекендештерибиз, замандаштарыбыз ар бир үчүнчүсү эле сарсана менен башка ар түрдүү оорулар менен аларга мен бере турган рецепт дава, урматтуу мусулман бүтүн Алланы зикир кыл, Кудайдан корк. Үйүңдө батыштын ырлары эмес, Алланын Кур'аны жаңырсын. Казан айтылсын, тасбih айтылсын, намаз окулсын. Бардыгы бул Алланын зикиринен жүзү көргөн үчүн турмуш оор болуп атат. Бул менин сөзүм эмес, далил эстейсиңби? Далил кааласаң, Аллах кереметтүү Кур'аны Кариминде мындай дейт: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Таха сүрөсү 124-аят. Ва мен а'рада ан зикри, ва мен а'рада ан зикри, а'рада деген жүзү көрүп кетсе, моюн толгоп кетсе. Эмнеден? Мени эстөөдөн моюн буруп кеткенге фа инна лахум маишатан данка, ага өтө оор турмуш берем дейт Аллах. Балким акчаң көп, мансабың бар, бирок үйүңдө аманчылык жок. Сени эч ким урматтабайт. Сый урматың жок, аялыңда, кыздарыңда, башкаңда. Үйүңдө бир бейпилдик жок. Бейпилдик акча менен, башка менен болбойт. Кээ бирөөндө баары бар. Устаз дейт, мансап бар дейт, акча бар дейт, машина алып бердим, үй алып бердим, башка алып бердим. Казиного барат, эмне кыларын билбей калдым, сизге келдим дейт. Сен Алланы эстебейсиң. Оңдон, солдон Алладан коркпосоң, арам менен багасың. Анан кандай үмүт кыласың? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, kim menin zikrimden, dinimden, ibadatinden yüzü görse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ağa öte oğur turmuş berim. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَمَى, alelemez. Bul dünyada öte kıynalı öte tüken. Közün kör kılıp diriltem deydi Allah. Kıyamatta közü kör olup deydi. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِ عَمَى, al baykuş, ey Rabbim beni emnege kör kılıp koydun deydi kıyamatta. Allah ayta, وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, közüm kör etele koy deydi. Emnege meni kör kılıp koydunuz deydi. Allah Teala aytat, وَكَذَّلِكَ تَتْكَ آيَاتُنَا, uşul siyahtı bizden ayet vardı, hadis vardı peygamberden. Ayetler vardı, davatçılar geldi. Sen unuttun. وَكَذَّلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَ,
бүгін сен де ұнытыласың, көр боласың дейді екен. Бұл дүниеде ақиқатты көргің келбейбі? Шындықты ұққың келбейбі? Қияматта көзің көр болады. Таха сүресінің 124 аят, Зухруф сүресінің 36 аятын оқудан бұрда пайғамбарға бір салават. وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ قَرِينٌ صدق الله العظيم وَمَنْ يَعْشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Rahman bolğan Allah'ın zikriden köz yumsa. Rahman bolğan Allah'ın, meyrimli bolğan Allah'ını estevden yüz görse. Közü menen akatты köre albasa. Nuqayyiz lehu şeytana, anı şeytanға байлап şerik qıp koyuz. Fahuwa lehu qarin, qayda bolbosun şeytan anın şerigi deydi. Şerigin şeytan bolsa ne olasın? Buzuq olasın. Qaysı yerde jaman jerdesin. Allah Taala şerik bolbosa, yüreğinde Allah'ın zikri bolbosa sen şerigin kim eken? Şeytanға anı байлап berip koyuz deydi. Şeytanды şerik qılıp koyuz deydi. Allah Taala keremeti Kur'an'da Münafikun suresi 9. ayatında mınday deydi. Ya eyyühellezine amanu, o Allah'ın barlığına bilgen iman keltirgen bendeler, la tulhikkum amvalukum ve la auladukum an zikrillah. Silerdi malыңар, baldarыңар Allah'ın zikriden tosып koyup olsun. Sodaga berilip, bala çakanga berilip, üy büleğine berilip Allah'ını estelüden silerdi oşal nese tosып koyup olsun. Kebirler mal, dünya deyip Allah'ını istebeydi. Balam, çoğaytsam, üylesem, maşina alıp bersem, üy salsam, şonu menen bu dünya men hoşlaşıp kete beredi. Allah'ını istegen yok. Ya eyyühellezine amanu Allah, o benim barlığıma birliğime iman keltirgen bendiler deydi. O Allah'ın barlığına iman keltirgen bendiler, la tulhikum, silerdi halak kılıp koyup olsun. Joldan ayırıp koyup olsun. Malыңар жана балдарыңар Allah'ını zikir kılıudan. Ve men yef'al zalika fa ulaika humul khasirun. Kim bala üçün, mal mülk üçün Allah'ını zikriden alыстап ketken bolsa, al jaşoodun çınığı utkuzgan bende. 60 yıl, 70 yıl yaşadı, ahiretke kurkol barat. Hiçbir faydası yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, qarang, Allah Tebaraka ve Teala en ulu ibadattardın артына da zikir koygan. Öte qoz nerse көңіл бұрыңыз. Allah Taala öte çoğun ibadatlardan keyin zikir koygan. Qanday? Mana bugün cumaga keldik mi? Keldik mi? Cumaňar kabul bolsa, mana cuma namazı, Cuma suresinin 10. ayatında Allah mınday deydi. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Namaz bütken kezde jerde tarqalgıla. Bu jerde oturup kaldı eken yok. Ne kılat ekenmiz? Tarqalıp ketkile jerde. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Allah'ın faziletinden, rızkısından talap kılgıla. Soğda kıl degen söz, hareket kıl degen söz. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا. Allah'ını köp zikir kılgıla. Jönele dünya, akça, bazar deribesen, Allah'ını köp zikir kılgıla. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kanayım oşonday kılganыңarda siler Allah'ın azabından kutulasыңар deydi. Namaz bütkenden keyin meçitte oturuver degen yok. Ne eken? Kaçan cuma namazı bütse, yerde tarqalıp rızkыңарды izdegile dağın, Allah'ını köp zikir kılgıla. Oşonda gana siler Allah'ın azabından kutulganlardan bolosыңар. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, em 5 vakt namazga keldik. Kebirler jalko, uyda iş bolotsa meçitte oturuveret da. Namaz bitti, uyuňa jene. Allah Kur'an فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Nisa suresi 103. ayat. Köngül bur. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. Kaçan namazыңарды bütseňer, 5 vakt namaz bütdü. فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا. Turup alıp Allah'ını zikir kılga. وَقُعُودًا. Oturup zikir kılga. وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Uyga barıp jatkanda da, jambaştap da Allah Taala'nı zikir kılgıla. Nisa suresi 103. ayat. Emi qaran. Hajga barabız. Hajga barganda فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ شَدَّ الذِّكْرَ. Bakara suresi 200. ayat. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Kaçan ac amallarını bütseňer. Arafat'ta bolduňar, Muzdalifa'da bolduňar, Jamarat'ta bolduňar. Hac amallarını bütken kezde fazkurullaha. Allah'ını zikir kılgıla. Kantip zikir kılabız? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Kezikrikum abakum.
атаңар менен сыймыктанып, атаңарды эскерген сыяктуу. Азыр көптөр менен отурсаң, биздин айрыкча кыргызстандыктар менин чоң атам дейт, ажыга дейт, төө менен барган экен дейт. Менин атам дейт, сууду кайтарып берчү экен дейт. Менин атам дем салып сууду кайнатып берчү экен дейт. Сен өзүңчү ошо атанын урпагы болсоң, сен аракты кайнатып атасың го. Башкалардын мээсин кайнатып атасың. Бул да Аллах Таала айтат: "Фазкуруллах казикрикум абакум", атаңарды эстеген сыяктуу Алланы көбүрөөк эстегил. Авашадда зикра, атаңардан көбүрөөк Алланы эстегиле. Атаңды жараткан ким эле? Азыр баарыбыз эле мактанат да. Биздин ата бабабыз 3-чү атабыз, 5-чи атабыз андай болгон экен дейт. Өзү мечиттин жолуну билбейт. 60га кирген, кечиресиң, истинжа кылып, нажасат чыккан жерде жуушту билбейт. Анан кыйы болуп, менин дейт 3-чү атам андай экен. Ошо атага айлан сен. Ошо атанын уругудан, упагынан болсоң, атага татыктуу урпак болгон. Өчүрүп коесузбу таксир? Сураныч. Намаз бул өзү зикир. Аллаху акбар. Рүкү Аллаху акбар. Сами Аллаху лиман хамида. Субхана раббиял азим. Субхана раббиял а'ла. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Намаз бар не экен? Зикирдин эң улуусу не экен? Намаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алланы эстеп зикир кылган менен зикир кылбаганды мындай окшотот. Мына хадисти карагын. Масалул лази язкуру раббах валлази ла язкуру раббах масалул хайй вал майит. Алланы зикир кылган менен зикир кылбаган өлүк менен тирүүгө окшош дейт. Кээ бир тирүү мүрзөдө жаткан өлүктөрдөн эч бир айырмасы жок. Алланы эстеп жүргөн бенде менен Алланы эстебеген өлүк менен тирүү дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат муну. Абшкур ажыр айтты дебең. Мен пайгамбардын сөзүнчө, эгер сен Алланы эстебесең, ким өзүңө ыраазы болосуң? Ошо тирүү жүргөн мүрзөдөгү өлүктөр сыяктуу болууну каалайсың? Эгер андай болгуң келбесе, зикир кыл. Эч ким өзүнү ошо өлүктөр катарына кошкусу келбейт. Өлгүсү келбейт. Эгер өлүктөрдүн катарына кошкуң келбесе өзүңдү, Алланы зикир кыл. Важа ар-раджул ила расул саллаллаху ва якул айюл ислам афдал. Бир киши келди пайгамбардан сурооду кара. Мансапка кантип жетем, мандатка кантип жетем деген жок. Өткөндө бирөө жазып турган, пакта эксем болобу же? Кантип чоңойм деп. Пакта койсоң чоңоёсуң деп. Муаз ибн Жабал сахаба. Я Расулалла, исламдагы эң жакшы нерсе эмне деди? Караң, исламдагы эң жакшы нерсе эмне экен? Инна ахир калима Муаз ибн Жабал айтат, пайгамбарды көрдүм дейт. Пайгамбардын эң акыркы оозунан чыккан сөзү Алланы зикир кыл. Я Расулалла, айл амал ахаб илаллах. Пайгамбар жаны чыга элек кезде исламдагы эң жакшы нерсе эмне деп сурасам, кале антамута ва лисанука ратбун мин зикриллах. Алланын зикири менен тилиң өлдөнүп, жан бергениң исламдагы эң жакшы нерсе дейт. Субханаллах. Аллах баарыбызга ла илаха иллаллах Мухаммад расул келиме менен жан берүү насип этсин. Исламдагы эң жакшы нерсе тилиң Алланын зикири менен өлдөнүп, жан берүү дейт. Кана Наби саллаллаху язкуруллаха кулла ахяни. Айша өзү айтат, пайгамбарды дайым көрсөң Алланы зикир кылат эле. Балким пайгамбардын жүзүнө карасаң, сага Алланы эстетет эле. Пайгамбар ар отурганда Алланы зикир кылат эле дейт. Сен сүйүктүү пайгамбар сүйөбүзбү? Бир салават. Пайгамбарга ыктыда кыла алабызбы? Сүйүктүү пайгамбардын артынан ээрчип сен да ар акыбалыңда, машинеге отурганда, үйгө келгенде, үйгө киргенде, жатканыңда, турганыңда бирөө менен жол Алланы зикир кылып жүрө аласыңбы? Сүйүктүү пайгамбардын жолу ушул экен. Мен билем, урматтуу мусулман бир тууган. Биздин арабызда да бар. Сөз ээсин табат. Сөз ээсин табат. Кээ бирлер өмүрүндө азыр 80ге кирген, 70ке кирген, 60га кирген. Өмүрүндө бир жолу 5 минут Алланы зикир кылайын деп убакыт бөлгөн эмес. 1 минут отуруп Алланы зикир кылган эмес. Отуруп алып ке убакыт өлтүрөбүз деп шашка ойнойт, шахмат ойнойт. Байкуш өмүрү менен ойношуп жатканын билбейт. Өмүрүндө Алланы зикир кылуу үчүн 5 минут бөлбөгөн бенделер бар. Андан кийин аны келет да, келиним сыйлабайт, өмүр жолдошум укпайт, кыздарым укпайт, балдарым укпайт деп. Сен жараткан Аллах Тааланы эстебесең, сени балаң угабы?
Senin uyunda iman bolbosa, Allah Taalaga жалбаруу болбосо, андан турмуш кыйын дейт. Бала чакам дейт, мени үйдөн чыгарып берди дейт. Жардам бербейт дейт. Көкүрөгүм кысылат дейт. Уйкум качат дейт. Кыяматта мындан да жаман өкүнөсүң. Урматтуу мусулман бир тууган. Муаз ибн Жабал айтат: "Ла яндам ахлил жанна аля шейин илля аля дакикат маррат фи дунья, лам yazkuru fiha Аллах азза ва жал." Кыяматта бейишке киришти баарыбызга насип этсин. Амин деңиздер. Бейишке кирген инсандардын да өкүнүчү бар экен. Бейишке кирген инсандардын эң катты өкүнүчү ар бир Алланы зикир кылбастан өткөзгөн минуттарга өкүнөт экенбиз. Көбүрөөк зикир кылганда дагы даражам бийик болмок экен. Жаннатылардын эң көп өкүнүчү Алланы зикир кылбастан өткөзгөн вакыт минут секундтарга. Абу Хурайра радияллаху таала анху пайгамбардын эң көп хадис айткан сахабасы. Базарга келсе адамдар соода менен алек. О соодагерлер, кандай ажызсыңар dedi. Ажыз колуңардан иш келбеген dedi. Кур калдыңар dedi. Эмнеге ажызбыз? Эмне колуңуздан келбедисе? Силер бул жерде соода менен алексиңер. Пайгамбардын мурасы бөлүнүп жатат dedi. Мурас деген пайгамбардан калган нерсени бөлүп атат dedi. Наследство. Пайгамбардын мурасы бөлүнүп жатат десе, кайда dedi? Мечитке dedi. Базардагылардын эсидардын эмне болот? Дирхам, динар, тыйын тыпыр болот. Бардыгы мечитке чуркап кетти. Абу Хурайра бираз күтүп турду. Бираздан кийин мечитке барган соодагерлер кайрып: "Я Абу Хурайра, мечитте эмне бөлбөй, эч нерсе бөлбөдү дейт. А эмне бар экен десе, бир бурчта адамдар намаз окуп атат, бир жерде Куран окуп атат, бир жерде тасбih тахлил айтып атат, бир жерде адал арам жөнүндө маселе айтылып жатат десе. Ай акмактар дейт. Акмактык деген менин сөзүм. Абу Хурайра муну айткан жок. Бүгүнкү акмактар. Ошол Алланы зикир кылуу, Куран окугандык, адал арам жөнүндө маселе болгондук, пайгамбардын мурасы ошол болот дейт. Ошондон алгыла дейт. Пайгамбардын мурасынан алып калгыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Сулайман алейхиссалам, Аллаху акбар, Дауд пайгамбардын баласы. Сулайман алейхиссаламга Аллах Таала ушундай мүлк берген. Падышалык берген, байлык берген. Канаттуулар үстүндө көлөкө кылып, жаныбарлар баш ийип, өзүнүн бийлиги менен, жан сакчылары менен, аскерлери менен баратса, жөнөкөй бир атага окшогон дыйкан жеринде иштеп жатат. Карайт да, о таң калыштуу, Дауттун баласы Сулайманга Аллах эч кимге бербеген бийлик, байлыкты бериптир дейт. Эч ким жетпеген бийлик, байлык Дауттун баласы Сулайманга Аллах бериптир дейт. Сулайман алейхиссалам токтоп туруп, ата дейт. Ла тасбихатун. Аллах жолунда айтылган бир тасбир, субханалла деген, же алхамдулилля деген сөз Сулайманга берилген мүлктөн жакшыраак. Бул мүлк, байлык баары кала турган нерсе, тасбих кыяматта таразага түшөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сенин байлыгың акчаң менен, банктагы көтөргөн картың менен, счетуң менен эмес, байлыгың жүрөгүңдө иман менен өлчөнөт экен. Аллах Тааланы зикир кылуу менен. Эми келиңиздер, зикирлердин түрлөрүгө кыска токтолом. Истигфар. Зикирдин түрү эмне экен? Дамла зикирди айттыңыз, зикир өзү кандай болот? Истигфар, астагфируллах, астагфируллах, Аллах мени кечир деген сөз. Астагфируллах, Аллахымдан кечирим сураймын. Аятка токтолоюн десем, аят узуп. Факулту астагфиру раббакум иннаху кана гаффара, юрсил салама алейкум мидрара, ва юмдидкум би амвалин ва банин, ва яж'ал лакум джаннат, ва яж'ал лакум анхара. Нух алейхиссалам, факулту астагфиру раббакум. Раббыңарга истигфар айткыла дедим. Истигфар этсең натыйжасы эмне? Иннаху кана гаффара, ал кечирет. Кечирим сурасаң ал кечирет. Кечире эле койбостон юрсил салама алейкум мидрара, асмандан нөшөрлөгөн жамгыр берет, рызык берет. Ва юмдидкум би амвал, малыңарга береке берет. Ва банин, балдарыңарга, үй бүлөңө береке берет. Ва яж'ал лакум джаннат, бактарыңарга береке. Ва яж'ал лакум анхара, бейиштеги дарыяларды берет. Бул дарыяларыңарга береке берет. Нух сүрөсү 10-12 аят. Ибн Аббас деген сахаба айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, "Мен лазимал истигфара", ким дайым тилиге шуну үйрөтүп болсо, астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла. Машалла, менин бир досум бар, машина оңдойт. Мен ошонон сабак алдым да. Өзү жөнү машина оңдогон мастер. Ошонон мен алган сабагым, качан барып сүйлөсөң, астагфирулла, астагфирулла, дайым тилиде истигфар бар да. Истигфар деген сөз, урматтуу пайгамбар айтат, "Мен лазимал истигфара", ким өзүгө истигфарды лазым кылып алса, истигфардан ажырабай калса, "Жаалаллах мин кулли дыйкин махража", күтүлбөгөн тар жерден ачкыч эшиктер ачылат дейт.
Wa min kulli hammin faraja. Ар bir кайгыдан кубаныч тартуулайт. Wa razaqahu min haythu la yahtasib. Күтүлбөгөн жерден рызык берет дейт. Истигфар көп айткан адам эшиктер ачылат экен. Жолуң болбой жатабы? Истигфар айт. Кызыңа жооч келбей калды, истигфар айт. Соодаң жүрбөй калды, истигфар айт. Табарың өтпөй калды, истигфар айт. Күтүлбөгөн жерден эшиктер ачылат, кайгы капаң кетет. Сен күтүлбөгөн жерден рызкыңа береке берилет. Бул пайгамбардын сөзү, менин сөзүм эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, пайгамбар ар отурганда 100 жолу 70 жолу истигфар айтат экен. Сахабалар айтат, кайсы чогулушта отурса пайгамбар же 70, же 100 жолу истигфар айтат. Пайгамбар истигфар айтса сен кимсиң? Экинчи зикирдин бир түрү тахлил. Тахлил деген ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, жаддуду иманакум би ла илаха иллаллах. Пайгамбар иманыңарды ла илаха иллаллах менен жаңылап тургула дейт. Айткан сайын иман жаңылайт экен, иман күчөйөт экен. Мен кала ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир. Намаздан кийин чуркап качпастан мечит имандууга балыкка сууга түшкөн балык сыяктуу. Мечитке мунафик 2 жүздүү кирсе, капаска кирген канаттуу сыяктуу. Эшик ачылышы менен ассаламу алейкум ва рахматуллах десең адамдардын алдын бузуп чуркайт. Ким ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лахул мулку ва лахул хамду ва хува ала кулли шайин кадир 100 жол айтсаңыз 100 сооп жазылат, 100 күнөөңүз кечирилет. Ошол күнү кечке чейин шайтан сизге таасир бере албайт. Кечес айтсаңыз таң аткыча шайтан сизге таасир бере албайт. Ошол күнү эч ким сизден көбүрөөк ибадат кыла алган болбойт, бирок сиз айткан болсо, же сизден көп айткан болсо, ал сизден көбүрөөк болот. Зикирдин дагы бир ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ла хаула кувват жок. Ла хаула айла жок. Ва ла куввата кувват жок илля биллах. Менин айлам да жок, күчүм да жок. Күч, кувват, айла бар Алладан. Сенен үмүт кылам дейт. Ла хаула ва ла куввата пайгамбар канзум мин кунузул жанна дейт. Бейиштин кендериден болгон бир кен дейт. Барып ал кумтордон башкадан кен издебе. Аллах барыңа кен бериптир. Бейиштин кениден болгон бир кен. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Канзун мин кунузул жанна. Бейиштин кендериден болгон бир кен дейт. Бүгүн ушул зикирге муктажбыз. Баарыбыз ушуну кечеги күндүз айтышыбыз керек. Урматтуу мусулман бир тууган, ихтисаб деп коет. Кудайга тапшырдым деген сөз. Аллага таянам. Бүгүн айрыкча биздин мазлум болуп жаткан, жапа чегип жаткан кээ бир залымдардын куралы бар, аскери бар, экономикасы бар. Мазлумдун укугу тепселгендин Раббысы бар. Ошондон мазлум хасби Аллах ва ни'мал вакил. Хасби Аллах ва ни'мал вакил. Бирөөгө күчүң жетпей калды, укпай койду, арызыңды кабыл албай койду. Хасби Аллах ва ни'мал вакил. Кудай мага жетишерлүү кандай жакшы өкүлүм бар. Аллага таянам. Аллахым бар, сенсин. Таянарым сенсин. Мен укпаган, мага кол көтөргөн, дубинга көтөргөн, укугум тепсегенди сага тапшырдым дейсин. Буну Ибрахим алейхиссалам отко ташталганда айтылган. Пайгамбар алейхиссаламга 100 000 деген душмандар каршы келген кезде пайгамбар хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Аллах мага жетишерлүү кандай жакшы өкүл деген. Зикирдин дагы түрлөрү Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим. Бу пайгамбарга салават айтуу. Урматтуу мусулман бир тууган, кимде ким саар менен турган кезде радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи набийи ва расула. Аллахымды Раббым деп, диним ислам деп, пайгамбарымды пайгамбар алейхиссалам менин пайгамбарым деп разымын десеңиз, Аллах ал бенден разы кылат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, кимде ким коркунучтан коркса, бирөөдөн коркса, же кызганууда бирөө мага хасат көзү тиет десе, анда зикир менен биргеликте Ихлас сүрөсүнү о телевизордо чыккан рекламага койгондорду эмес. Өзүңүзгө өзүңүз эле Ихласты окуп 3 жолу, кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас колуңузга дем салып, тереңизге сүртө бериң. Аллах ушуну менен сактайт. Пайгамбар саллаллаху ушуну менен окуган. Баарын Кудайга шүгүр, кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас Ихласты билесиңер. Реклама ишке барыштын кереги да жок. Урматтуу мусулман бир тууган, вала зикруллах акбар. Алланын зикирден эң улуу нерсе. Алланын зикирден улуу нерсе жок. Зикирдин пайдалары Кудай буйрса азандан кийин айтып берем. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана мa'al абрар. Аллахумма айна ла зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Аллахым бизди өзүңдү зикир кылууга, сага шүгүр кылууга, жакшы сага кул болуп кулчулук кылууга өзүң жардам бергин. Бирахметке я архамар рахим.